Кыргызда кыздын затулук, кыргызда кыздын атулук, кызыгын көрбөй дүйнөнүн, кыз сыйлабас макулук деп ушул 4 сапырда айтылгандай, кыргыз эли дегеле кыз балага өзгөчө аздектеп мамиле кылган. Кыз бул Кудайдын бизге берген белеги, Кудайдын бизге берген аманаты деп ошол жаралгандан баштап кызды бөтөнчө мамиле менен бооруна кысып, мээримин төгүп, жүрөгүнүн толтоосунда кармап, сен бөлөк үйдүн бүлөөсү болосуң, айланайын кызым деп аздектеп багып келишкен. Кыз бала отко күйөрүн, сууга түссө чөгөрүн билип калган жаш мезгилинде энелер кызынын чачын чымчыкей өрүм менен башташкан. Андан кийин кыз 7 жашка келгенде дагы 7 өрүм кылган. 7 өрүмдүн дагы биз кыргыз эли 7 санга дагы абдан ыйыктап келгенбиз. 7 кабат асман, 7 кабат жер, 7 адам 7 бөлүктөн турарын биз ошол илгериле биздин ата бабаларыбыз билип, ошол 7 жашка чыкканда дагы өтө аздектеп, ошол айылдагы оозунда сөзү бар кадырлуу апаларды чакырып, өзүнүн абысындарын чакырып, айланайын кызым 7ге чыгып атат, ушул ырымдап 7 жашка чыкканына ушу 7 өрүм кылып чачын өрүп бергиле деп ошол аталарынан, апаларынан бата алып келишкен. Ал эми айлана чөйрөнү таанып, ааламды таанып калган мезгилде, ага тууганды билип, ак караны ылгап калган жаш өзгөчөлүгүндө, же болбосо мүчө жаш деп да койсок болот, ошол жаш өзгөчөлүгүндө 5 көкүл чачын өрүшкөн. 5 көкүл деп эмне үчүн айтылган? Эркек баланын 3 ата журту болсо, кыз баланын 5 ата журту болот экен. Ошол кыздын саамайынан 5ке бөлөт. Биринчиси мынакей төркүн журту деп ошол кыз балага жеңелери, энелери келип чачын ырымдап, ар бир тал чач өрүлүп жатканда бата тилектерин айтып өрүп келишкен. Ал эми экинчи бөлүгү бул тага журту болот. Кыз баланын тага журту. Ал эми үчүнчүсү болсо кайын журту болот. Төртүнчүсү болсо жака журту болот. Ал эми 5-чи болсо ошол кыздын барган эл журту болуп эсептелинет. 5 көкүлдөн кийин кыз бала 40 өрүм жаш өзгөчөлүгүнө жетет. Ал кезде ата эненин, эне жеңелеринин, ага туугандын толук тарбиясын алып, эртеңки күнгө бир жерге барганда үй бүлө мүчөсү ошол жерге толук кандуу өзүнүн биз берген тарбия менен жашоо турмушун баштай алат деген даражага жеткенде гана кыздын 40 өрүм чач өрүлгөн. 40 өрүм кайсы кезде өрүлгөн? 40 өрүмдө кыздын ата энесинен, ага тууганынан, жеңелеринен алган тарбиясы жеткиликтүү болгондо, аяламды таанып, ага тууганды таанып, ак караны билип, карым катнашты билип, тага журт, кайын журт, эл журт дегендин баардыгын билип калган, үйдөгү тиричиликти, колоң кошунаны, тамак аш, сыйлоо, улууну урматтоо, кичини узаттоо, кайын журт деген эмне дегенди билген кезде гана анан 40 өрүм чачын өрүп беришкен. 40 өрүмдүн ортосунда дагы төбөсүнөн ааламды көздөй кеткен бир чоң өрүм өрүлөт. Бул аалам менен байланышкан деп айтабыз. Ал эми кайсы кезде 2 өрүм өрүлгөн? Ошол кызга сөйкө салынып, ал кетер күн болжошкон убакта анан жеңелери, энелери келип, кыздын 40 өрүм чачын жандырып, 2 өрүмгө өтүшкөн. Айланайын кызым, мына 40 өрүм чачыңды жандырып, 2 өрүм чач өрүп жатабыз. 1 өрүм чач өзүң болсоң, 2 өрүм чач ошол сени аздектеп алган жарың болот. Экөөң мындан ары ажырашпай, өмүрүңөр өткөнчө кол кармашып
bактылуу ömür sürgülü. Biröň uluttun enesi bolsun, biröň uluttun atası bolgola. Önüp öskülü, joluňar açılsın degen siýaktуу ak dilekleri menen örülüp anan şökülösü giygizilgen.